Саламатсыңарбы? Бүгүн биз программирований курсунун 3 сабагын баштайбыз. Бул сабакта биз арифметикалык операцияларды кайталап жана суроо чыгарабыз. Келе баштайлы. Биз мурдагы сабакта өткөн операциялар бул кошуу операциясы, алуу, көбөйтүү жана бөлүү. Андан кийин да 5-чи операция бар бүгүнкү өтчү. Бул мод операциясы. Мод операциясында биз процент знагын колдонобуз, бирок процент менен эч кандай тешеси жок. Бул деген бөлүнгөндөн кийин калган калдыкты остатокты көрсөтүп берет. Мисалы 10го мод 3 десек, бизге 1 деп чыгарып берди. Бул эмне үчүн болду? Анткенде биз 10ду 3кө бөлсөк, 3төн алабыз, 9 болот. Анан 1 деген остаток калдык болот. Ошо остатогу модду колдонсок, бизге ошо 2 санды бөлгөн остатогун чыгарып берет. Ошон үчүн 10ду 3кө мод кылсак, бизге 1 чыгарып берди. Биз бул 5 операцияларды абдан эле көп колдонобуз. Ошон үчүн биз муну көп колдонгон үчүн кичинекей код кыскартылган жолдору бар. Мисалы, мындай ситуацияны элестетип көрөлү. A деген переменныйга A плюс 10 деп жазган кодубуз болсо, муну биз A'ны 2 жолу жазган ордуна кичине кыскартып, биз A плюс барабар 10 деп жазып койсок болот. Ушул эки код, ошо эки линия код, эко бип-бирдей функцияны аткарат, бирок экинчи кодубуз кичине кыскараак жазылат. Ошондо A плюс барабар 10 деген, A барабар A'га плюс 10 деген эле. Биз могу кичинекей A'ны кечке жазып бербеш үчүн ушинтип кыскартып жазып койсок болот. Муну болсо биз ар бир операция менен жазып койсок болот. Мисалы айтканда A минус барабар 10 деп, ошо деген A равно A минус 10го барабар болот. Же керек болсо B көбөйтүлгөн барабар 2 десек, бул деген B барабар B көбөйтүлгөн 2ге эко бирдей эле болот. Биринчи кодду биз кичине кыскартып койсок болот. Биздин анан кийинки примерлерде баары түшүнүктүүрөөк болот. Биз ошентип кодду кичине кыскартып койсок болот ушундай жолдор менен. Андан кийин дагы бир кыскарткан жолу бар. Фишкасы деп койсо болот C++ды. Бул деген биз бир эле санды кошубуз керек болсо, кошуу 1 же болбосо алуу 1 деп колдонгубуз келсе, биз жөн эле переменный жазып туруп, мисалы, азыр переменный C деп алалы, ага плюс деп жазып койсо болот. Бул деген C'ге 1ди кош деген эле маанини билдирет. Биз ошондо кечке C'ге 1ди кош деп жазып отургандан көрө C++ деп эле койсок болот. Же болбосо плюс C деген дагы код бар. Эко тең бирдей эле функцияны аткарат, бирок кичинекей айырмасы бар. Андан кийин биз C++ның ичине кирип карайбыз айырмасын. Бул деген C барабар C плюс 1ге эле эко бирдей эле. Биз аны минус катары колдонсок болот. C минус C минус 1ге эле барабар. Же болбосо минус C деген C минус 1ге эле барабар. Ошондуктан азыр Dev C++'да ачып ушуларды бир кайталап анан суроо чыгарып көрөлү. Биз деген жазчу кодду жазалы, библиотекаларды киргизели. Using namespace std integer main деп туруп, анан кашаларды ачалы. Келгиле, азыр биз биринчи жаңы элеки үйрөнгөн нерселерди бир кайталайлы. Бир жаңы integer түрүндө переменный кылабыз. A деген аны биз 10го барабарлап коелу. Андан кийин биз бир линия код жазалы. A барабар A кошуп 10 деп. Анан биздин кодубуз азыр азыр 10го барабар болгон үчүн 10го 10ду кошкондо жаңы A переменныйыбыз 20 болуп калыш керек. Бизге азыркы ушул программабыз 20 деп чыгарып бериш керек. Текшерип көрөлү. İşleteli programını. Мынакей силер көрүп тургандай эле биздин программабыз 20 деп чыгарып берди. Эмнеге 20 деп түшүнбөй калсаңар, ошону бир түшүндүрүп кетели. A барабар A кошуу 10 деген бул 20 чыгарды. Анткени мындай кылалы. Биз муну түшүнүш үчүн биз переменныйлар бул коробка экенин бир эске алалы. Переменный коробка катары кылып көрөлү. Мисалы, биринчи A бул 10 барабар дегенде, биз коробканын ичине 10ду салып койдук деп элестеткиле. Биз дагы бир жолу A'ны колдонгондо, 10 плюс A дегенде, биз жаңы коробка дегенде A'ны кайра жаңыртып атабыз деген сөз.
ичинде колдонгон а деген эски коробканын ичиндегини маалыматты колдонобуз. Эски маалымат бул 10 болот, жаңаны биз дагы билбейбиз. Ошондо 10го 10ду кошкондо 20 болот. Демек жаңы коробканын ичинде биз 20 деп 20 деген информацияны киргизип коебуз. Ошондо коробканын ичинде башында 10 болчу, андан кийин биз жаңы кылгандан кийин 20 болуп калды. Ошондуктан ушул коддо биз ага 10ду кошкондо 20га барабар болду. Анан биз ошол маалыматты кайра а деген переменнин ичине киргизип койдук. Ошондо анын ичи 20 болуп калды. Келгиле биз азыр могул жерде а плюс деп 2 жолу жаздык. Аны кечиресиңер. Аны 2 жолу жаздык. Ошону аны 2 жолу жазбаш үчүн биз кичине кыскартып койсок болот кодду. Биз бул жерге плюс жана барабар деп жазсак, ошол биздин кодубуз ошол эле маанини билдирет. Ошондой эле функцияны аткарат. Бул 2 линия код бирдей, 20 чыгарып берди, тура эле. Силер муну башка нерселер үчүн колдонсо болот, көбөйткөн үчүн колдонсо болот. Азыр биз 100 деген жооп табыш керекпиз. Мынакей 100 кылып берди. Мунун ичине биз бөлүп да салсак болот. Ошондо 10го бөлөт. 1 деген маани бериш керек. 1 деп чыгарып берди. Ооба. Же болбосо биз бияка мод деле колдонсок болот. 10 мод мод 10 десек, бул 10 жана 10 ортосунда модду коюп койгон сыяктуу эле. Ошондо 10га 10ду бөлсөң астатагы жооп бөлүнөт, калдыгы жооп болот, ошон үчүн 0 чыгарып берет. Бул деген барабар мод 10го барабар экенин унутпагыла. 2 код бирдей эле, биз кыскартып коюш үчүн ошентип жазабыз. Мынакей ошондой эле жоопту берип атат. Эми болсо C++ жөнүндө айталы жаңы элеки. Мисалы жаңы переменный C дейли, 1ге барабар C++ дейли. Эми C'ни көрсөтөлү. Бизге азыр 2 деп чыгарып берет. Анткени биз C'ни 1ге барабар кылып туруп C++ дегенде C'ге 1ди кош деп айтып атабыз. Же болбосо бул жерге плюс C деп койсок болот. Бул дагы 2 деген жоопту берет. Мына көрүп тургандай бул деле 2 деген кодду берип атат. Бирок 2 C++ менен C'нин бир айырмасы бар. Азыр мен силерге башкача көрсөтүп берейин. Cout ичине эле биз C++ деп жазып салсак, бизге бул программа 1 деп чыгарып берет. Мынакей. Эгерде биз плюс десек, бул программа бизге 2 деп чыгарып берет. Мынакей. Эмне үчүн андай болду? Мунун себеби негизи мында. Биз C++ деп жазганда, биздин программа C'ни колдонуп туруп, мурдагы информацияны колдонуп туруп, андан кийин 1ди кошуп берет. Эгерде азыр биз Cout'у дагы бир жолу көрсөт деп айтсак, ал бизге 2ни чыгарып берет. Бияка инлайн кылып коелу, жакшы көрүнүш үчүн. Иштетели. Биздин код азыр 1, анан 2 деп чыгарып бериш керек. Мына силер көрүп тургандай эле. Ошондо биздин код биринчи C'ни мурдагы маалыматты колдонду, 1 деген маалыматын колдонду. Андан кийин 1ди кошту C'ге. Андан кийин C'ге 1ди кошуп туруп, анан ошондо колдонуп туруп, андан кийин 1ди кошту. Биз C'ни дагы чыгарсак, андан кийин анда 1 деп чыгарып берет. Эгерде биз плюс деп койсок, анда биздин программа биринчи 1ди кошуп туруп, анан C'ни колдонот. Азыр болсо биз 2 деген жоопту алыш керекпиз. Ооба, ошондой экен. Ошондо биз плюс C дегенде бул биринчи 1ди кош, андан кийин C'ни колдон деген билдирет. Эгерде C++ десек, биринчи C'ни колдонуп туруп, анан 1ди кош дегенди билдирет. Айырмасы ошондой. Келгиле биз конкатенация эмне экенин үйрөнсөк болот. Конкатенация деген бул аябай оңой эле нерсе, чын айтканда. Конкатенация деген бул 2 стрингди кошууну билдирет. Биз деген плюс символ колдонобуз. Мисалы азыр string name at. Мисалы атты бек деген ат коюп коелу. Анан дагы бир string кылалы, surname деген. Бул фамилия дегенди билдирет. Мунун ичине биз Назар атып жазып койсок болот. Өзүңөр атыңызды жазып койсоңор болот булардын ичине. Келгиле эми биз cout кылып
ар бирин бирден карап чыгалы. Name and line. Surname and line деп. İşleteli. Бек Назаров деп чыгып берди. Экини бирден. Биз бир-бирден азыр бул атты дагы фамилияны да бирден карап атабыз. А эгерде биз конкатенация колдонгубуз келсе, биз эконун ортосуна эле плюс деп жазып койсок, бул экону кошуп салат деген эле маанини билдирет. Биз ошонун ортосуна плюс деп жазса, эки стринг ортосунда экону жөн эле кошуп салат бири-бирине. Азыр бизге Бек Назаров деп чогуу чыгарып берип салды. Анткени биз ортосуна эчтеке кошкон жокпуз. Экону эле кошуп салдык. Биз бул жерге бир кичинекей пробел кичине место алып койсок болот. Мисалы ичине дагы эле стринг кылып туруп эле пробел коюп коебуз ичине. Анан кайра плюс анан кайра фамилияны кошсок, азыр болсо бизге атты коюп туруп, атка кичинекей пробел кошуп туруп, анан пробелге фамилияны кошпош керек. Мына Бек Назаров деп отдельно жазылып калды. Ошондо биз жөн эле эки стрингдин ортосуна плюсту койсок, аны конкатенация деп коет. Ал жөн эле стрингтерди жанына кошуп бири-бирине улап салат. Биз муну кичине башкача колдонсок болот. Мисалы азыр жаңы стринг кылалы. Full name деген бүт толук ат деген. Full name'дин ичине биз болсо name анан плюс surname деп жазабыз. Анан ошо келе ортосуна дагы бир пробел кошуп коелу жакшыраак көрүнүш үчүн. Пробел. Анан плюс. Анан болсо астына биз жөн эле full name'ди чыгарып бер деп айтабыз. İşletiriz. Мынакей. Баары туура иштеп жатат. Ошондо конкатенация деген бул эки стрингти кошуу, жөн эле бири-бирине улап жазып коюу деп түшүнүрсөңөр болот. Эми болсо биз көп нерсе үйрөндүк. Программированиянын кичине жакшыраак болуп калды деп айтсак болот. Ошондуктан азыр кичине практика кылып суроолор чыгаралы. Биринчи сурообуз биз бүгүнкү бул кичинекей эле конвертация программасын кылабыз. Километрден метрге конвертация кылсын. 1 километр бул 1000 метрге барабар экенин билебиз. Ушул коду биз азыр программаны жазып көрөбүз. Силер азыр пауза коюп өзүңөр бир жазып көрсөңөр болот. Келгиле биз биринчи переменный кылабыз, integer километр деген переменный кылабыз, андан кийин метрден переменный кылабыз. Кичине түшүнүктүү болуш үчүн, анан биздин программабыз кичине колдонгонго жакшы болуш үчүн биз азыр башында сураныч километр киргизиңиз деп жазып койсок болот. Please enter km деп. Ошондо бизге башында чыгарып берет, cout кылган үчүн. Анан кийин endline кылабыз. Же endline'ды алып салса эле болот. Кичине түшүнүктүүрөөк болуш үчүн азыр көрөсүңөр. Андан кийин болсо биз киргизебиз километрибизди киргиз деп сурайбыз. Анда биз бир операция койсок болот. Метрди барабарлайбыз километрди көбөйтүлгөн 1000ге. Ошондо 1 километр 1000ге көбөйтсөң, бул метрге барабар болот. Эми болсо биз чыгарып коелу километрди. Азыр биз бияка болсо km метрга деп, km to метр деп туруп, анан биздин барабар бул жерге болсо метр деп коебуз. Биздин метрден переменныйды чыгарабыз. Километр 1000ге көбөйтүлгөн метрди чыгарабыз. Return 0 унутпайлы. И анан биздин программаны иштетели. Биздин программа километрди киргиз деп сурап жатат. Биз 45 деп жазалы бул жерге, жазып көрөлү. Километрди метр артынан 45.000 метр болот деп чыгарып берип атат. Биздин программабыз аябай туура иштеп жатат, жакшы иштеп атат. Кээри азыр кичине оорураак кылып, биз наоборот метрден километр кылсын деп программа түзөбүз. Ошондо биз могул жерге метр киргиз деп сурасак болот. Биринчи метрди киргиздирсек болот, сен деп туруп. Андан кийин могуну биз жаңы функция жазабыз. Ошондо биз километрибиз барабар метр бөлүнгөн 1000ге. Андан могул жерге километрдин ордуна метр чыгарабыз. Километр чыгарабыз. Эми иштетип көрөлү. Бул азыркы бул код менен бизде кичинекей проблема чыгып калышы мүмкүн. Ал проблеманы азыр силерге көрсөтүп берем.
мисалы келе 45 миң деп киргизип көрөлү. 45 миң метр 45 километр экенин чыгарып берип атат. Бул туура эле. Бирок эгерде биз 1000 метрден кичинерээк бир сан киргизсек, мисалы 1 метр деп киргизип салсак, биздин программабыз 0 километр деп чыгарып берип атат. Биз туура эле иштеп атат биздин программабыз, бирок биз интеджер колдогон үчүн, толук сандар колдогон үчүн биз 0 деп чыгарып берип атат. Ошон үчүн биз андан кийинки точкадан кийинки сандар чыгыш үчүн биз толук эмес сандар колдош керекпиз. Биз жанакы километрдин 1000ден 1,1 бөлүгү дегендей кылып, интеджердин ордуна float деп жазып койсок, бизге точкадан кийинки сандарды чыгарып берет. Кайра иштетели. Андан кийин азыр бул жерге 1 деп киргизсек, мына силер көрүп турган эле 1 метр бул 0,1000ден 1 километр экенин чыгарып берди. Мурдагы коюп көрөлү, 45 миң деп 45 деп эле чыгарып берип атат. Баары туура иштеп атат. Ошондо азыр туура эле иштеп атат. Ошон үчүн float ушундай жерлерде float колдош керекпиз. Ошон экинчи бул биринчи суроонун экинчи бөлүгүнүн ушундай бир оорчулугу бар болчу, кыйынчылыгы. Келгиле экинчи суроону чыгарабыз. Бизде деген биздин задача A, B, анан F деген переменналарды алат. Анан болсо биз формула жазыш керекпиз. Бул формула мындай барабар, x барабар кашанын ичине жазабыз a кошуу b минус f бөлүнгөн ага, анан буга кошобуз f көбөйтөбүз ага, анан көбөйтөбүз ага, анан бул жерде минус батпай калды, ылдыйга жазып коем, минус уланып кетип атам, кашанын ичинде a плюс b. Силер азыр пауза коюп өзүңөр кылып көрүлө бул формуланы. Азыр болсо биз кылып чогуу кылабыз. Муну үчүн эмне кылыш керек? Биринчи биз жаңы переменни жаратыш керекпиз. Интеджер түрүндө болот. A, B, F жана X. Анткени биз X деген жаңы переменни, жаңы коробканын ичинде сактап аткан үчүн маалыматыбызды биз X деген да переменни жаратыш керекпиз. Ошон үчүн азыр бул жерге X деп жазганбыз, ошол себеби. Келгиле бул жерге cout. Биздин программа sin деп туруп, ичине A'ди киргиз деп жазабыз. Анан биз A'ди сурасак, sin A'ди киргиз деп, ошондо биздин программабыз кичине жакшыраак көрүнөт иштеткенде. Муну болсо биз көчүрүп туруп эле кайра 3 жолу ставить кылып туруп, A'нын ордуна B деп туруп, бияктын ордуна B деп туруп, бияка F деп туруп, бияка F деп койсок, баары туура иштейт. Так, андан кийин X эмнеге барабар? X барабар кашанын ичине каша ачабыз. Ичине A плюс B минус F бөлүнгөн A плюс F көбөйтүлгөн A минус A минус B скобканын ичинде. Анан кийин эң артында биз чыгарып койсок болот. Ичине деген job answer деп туруп, x'ти чыгарып коебуз. Биздин кодду иштетебиз. A'ди киргиз деп атат. Менеки B'ни киргиз, 5, F'ти киргиз. Деп. Биздин job чыгарып берди. Бул код туура эле иштейт. Силер формуланы туура көчүрүп жазсаңар, биздин код туура эле иштеши керек. Үчүнчү суроо болсо, бул кичине оорураак суроо болот. Бул программага биз 3 трехзначное число киргиздиребиз. 3, 4, 1 деген мисалы. Биз ар бир цифрасын бирден чыгарып беребиз. Мисалы 4, 3, 4, 1 деп. Мисалы 341ден сан кирсе, 3, 4, 1 деп чыгарып бер дейбиз.
биздин программанын ичине 3 эле сандуу сандар кире алат, трехзначный числолор. Бул A, B, C болсо, мисалы, ичине 3 эле сан болот. Биз ошо A'ди, анан B'ни, анан C'ни чыгарып бер деген программаны жазыш керекпиз. Башында биз переменный жаратыш керекпиз, x деген. Эмнеге x? Бул деген x биздин киргизген саныбыз болот. Анан кийин A, B, анан C. Ар бир сан очередь менен чыгарганыбыз. Ошондо ар бир санды бирден A, B, C'ге сактайбыз. Келгиле биз ар бир санды бирден чыгарабыз. 3төн баштайлы. 3тү кантип чыгарсак болот? 3 деген бул жүздүк бөлүгү болот биздин сандын. Ошондо эгерде биз саныбызды 341де 100гө бөлүп салсак, 100гө бөлсөк, 3төн эле ала алабыз. Ошондо биринчи санын алып чыксак болот. Ошондо биз 3 трехзначный саныбызды 3гө бөлсөк, 100гө бөлсөк 3 эле чыгарып берет. Биринчи сан чыгарып берет. Астатагын карабай эле койсок болот. Ошон үчүн биз ар бир санды 100гө бөлсөк, биз биринчи A дегенчи ала алабыз. Ошондо ABC болсо, A'ни ала алабыз. A'нын формуласы x. Мисалы 3,1x болсо, x'ти бөлүнгөн 100гө. Ошондо ушул формуланы жазганда биз всегда биринчи санды ала алабыз. Келгиле бияка киргиз бер бизге x'ти деп алып алалы. Андан кийин болсо A'дын формуласын алабыз. A барабар x бөлүнгөн 100гө. Келгиле текшерип көрөлү. İşletiriz. Aa, 341'de İngiliz körülü. Mınaki 3 деп чыгып берди. Биздин программабыз туура эле иштеп атат. Эми болсо, кийинкиси кичине оңоюрагы, акыркы санын алып чыксак оңоюраак болот. Азыр бияка өчүрүп салалы. Акыркы санды кантип алсак болот? Аны биз мод аркылуу алсак болот. Мисалы, биз 3 санды трехзначный числону 10го мод кылсак, ал деген бизге акыркы санды чыгарып бериш керек. Ал кандай иштейт? Логикасы кандай иштейт? Мындай 341де биз 10го бөлөбүз, 3төн алабыз, 30 болот. Андан кийин 4төн алабыз, 40 болот. Анан калдык астатак 1 болуп калат. Ошондо биздин акыркы сан 10го бөлгөн модду, то есть биздин акыркы сан x'тин 10го моду ар дайым акыркы саныбыз берип турат. Ошондо биз C санын ушундай формула менен алсак болот. Мынакей формуланы көрүп турасыздар. Эми кодду жазып текшерип көрөлү. C барабар x мод. Эми текшерели. Бияка C деп жазабыз. Эми текшеребиз. Ошол эле санды киргизели, 341, 3, анан 1. Биз 3 деген биринчи сан, 1 деген акыркы сан. Туура эле иштеп атат. Эми болсо ортосундагы кантип алып чыгабыз? Биз ортосун алып чыгыш үчүн биринчи x'ти 10го бөлсөк, акыркы санын алып салсак болот. Мисалы, карап көргүлө, 341де биз 10го бөлсөк, бизге деген 34 деген санды алабыз. 30дан 40 болгондон 34 деген санды алабыз. Калдыгы 1 болот, бирок биз интеджерди колдогон үчүн биз астатакты карабайбыз. Ошондо биз жөн 34 деген санды алып калабыз. Анан 34 деген санын акыркы санын алыш керекпиз. Акыркы санын биз уже алганбыз. Акыркы санын алыш үчүн биз жөн эле ушул санды мод 10 кылсак акыркы санын чыгарып берет. Ошондо биз 4 эле алабыз. Ошондо формуласы азыр мындай болот. Өчүрүп салалы. Ошондо B'нин формуласы хашанын ичинде x'ти бөлөбүз 10го. Анан болгон сандан мод 10 кылып коебуз. Ошондо биз ар бир санды биринчи 10го бөлгөндө акыркы санын алып салган болобуз. Андан кийин мод 10ду колдонуп туруп, акыркы санын, ошондо калган акыркы санын чыгарып коебуз. Эгерде силерге кичине түшүнүксүз болуп калса, силер видеону артка түрдүрүп, кичине ойлонуп, эмне үчүн ушундай болуп калганын түшүнүп алгыла. Азыр болсо биз ошол кодду текшерип көрөбүз. Ошондо B'нин формуласы хашанын ичинде x бөлүнгөн 10го. Андан кийин
Mod 10. Келгиле эми б чыгаралы, анан кийин сени чыгарабыз. Эми текшерип көрөлү. Ошол эле санды киргизебиз. Enter басканда 3, 4, 1. Баары туура иштеп атат. Башка санды текшерип көрөбүз. Мисалы 5, 6, 8, 5, 8. Туура эле иштеп атат. Ошо менен сабак соңуна келди. Силерге бул сабак пайдалуу болду деп ишенем. Саламатта калыңыз.